Мен Абдрахманова Мээрімбак Төлөтовна Ысык Көл областына караштуу Жети Көз районундагы Жеңиш айылында 1981 жылы 15 декабрда жарык дүйнөгө келгем. Ишанал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин 2012 жылы аяктап, ушул эле жылы эмгек жолумду Бейшембек Күкүев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде тарых сабагынын мугалим болуп иштеп баштадым. Бүгүнкү күндө тарых, адам жана коом, дин таануу сабактарынан окуучуларга талыкпай изденүү менен билим берип келем. Эмгек стажым 15 жыл. Ушул жылдар аралыгында түшүнгөнүм билим берүү бир гана маалымат берүү эмес, ал жүрөк менен берилчү келечекти жаратуучу чоң күч экенине ынандым. Тарых бул жөн гана өткөндү үйрөнүү эмес, ал азыркыны түшүнүүнүн ачкычы. Өз ишимде интерактивдүү ыкмаларды, визуалдык материалдарды жана окутуунун заманбап усулдарын колдонууга аракет кылам. Окуучуларымды өз тарыхын сыйлаган, коомдо өз ордун таба билген, адамгерчиликти туу туткан инсан кылып тарбиялоого аракет кылам. Себеби бул сабактар жаш муундун аң сезимин, дүйнө таанымын, руханий баалуулуктарын калыптандырууга эң чоң таасир этет. Окуучуларыма сабак берип жатып, мен аларды терең ой жүгүрткөн, өз пикирин эркин айтып, башкалардын көз карашына урмат менен караган инсандар болууга үндөйм. Класс жетекчилик жөн гана сабак өтүү эмес, бул окуучунун жан дүйнөсүн түшүнүп, багыт берип, инсан катары калыптанышына көмөк көрсөтүүчү чоң жоопкерчилик. Учурда 7А классына жетекчилик кылам. Окуучуларымдын дүйнө таанымы өсүү үчүн баардык күч аракетимди жумшайм. Ата-энелер менен тыгыз байланышта иш алып барам. Ар бир баланын өсүп жетилишинде үй бүлөнүн орду чоң экенин түшүндүрүп, ата-энелерди тарбия процессине активдүү тартууга аракет кылам. Биз үчүн эң чоң жеңиш окуучум коомго пайдалуу инсан болуп, өзүнүн жолун таба алса, ата-эне менен мугалимдин сыймыгы. Мугалим болуу бул кесип эмес, бул өмүр жолум. Жүрөктүн тандаган багыты. Ошондуктан ар бир сабагыма жоопкерчилик менен мамиле кылам. Өзүм да тынымсыз үйрөнүп өнүгүүгө умтулам. 2022 жылдан баштап Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарына диндердин өнүгүү тарыхы предметин киргизүү жөнүндө президенттин номер 177 жарлыгынын негизинде курстан өтүп, сертификатка ээ болдум. Бул сабактан окуучулар диндердин табияты, мазмуну, тарыхы жана өнүгүүсү, дин тутуудагы салттуулукту, сабырдуулукту, ар кандай диний агымдардан алдын алуу менен диндеги баалуулуктарды турмушта колдонууга багыт берем. Мектептеги тарыхый музейди 2022 жылдан баштап жетектеп келем. Тарыхый музейде сабак өтүү бул окуучуларга тарыхты тереңирээк түшүнүүгө шарт түзгөн мыкты усул. Президенттин номер 205 жарлыгынын негизинде азыркы Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар жөнүндө тарыхый кечип өттүм. Окуучулар менен жаңыча иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүү азыркы замандын талабы болгондуктан информациялык коммуникациялык технологиялар окуу процессинде 72 сааттык сертификатка ээ болдум. Мугалим илимий педагогикалык журналына кыргыздардын улуттук суусундуктары деген темада 7 класста арналган сабагым чыккан. Мугалим журналына чыккан макалам менин билим берүү тармагындагы эмгегимдин таанылышынын бир белгиси болду. Ошондой эле билимдүүгө дүйнө жарык республикалык китеп окуу конкурсуна үзгүлтүксүз катышып китептерин окуп келем. Кесиптештерим дем күчүм, таянычым. Биз бир максатта, бир тилекте эмгектенип келебиз. Өз ара түшүнүү жана сый-урмат менен иш алып баруу биздин ийгилигибиздин сыры. Бул мектеп мен үчүн экинчи үйүм болсо, кесиптештерим экинчи үй бүлөм. Ишибизде жоопкерчилик, өз ара колдоо жана урматтоо башкы орунда турат. Булардан сырткары бош убактымда шахмат ойнойм. Мугалимдер арасында өткөрүлгөн шахмат таймашына катышып, байгелүү орундарды багындырып турам. Бул оюн мени ой жүгүртүүгө, сабырдуу болууга жана стратегия түзүүгө үйрөтөт. Мектеп ичинде өткөрүлгөн жыл мугалими кароо сынагына активдүү катышып, өзүмдүн кесипкөйлүгүмдү, чыгармачылыгымды жана окуучуларга болгон сүйүүмдү көрсөтө алдым. Бул сынакта баш байгени багындырып, райондук деңгээлдеги жыл мугалими сынагына катышууга жолдомо алдым. Мен бактылуу үй бүлөнүн энесимин. 4 уулум, 1 кызым бар. Жолдошум ар дайым жанымда, ишиме, турмушума колдоо көрсөтүп келет. Балдарыма да, окуучуларыма да жылуулук, көңүл бөлүү, тарбия берүү мен үчүн зор милдет жана бакыт.